пикири кандай? Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен баш мыйзамга арналган бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Аны мен Таалай Мамбетов алып барамын. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору саясатчы Темирбек Асанбеков жана ошондой эле жаш активист, саясат таануучу Айбек Аликулов. Кош келдиңиздер. Бүгүн мынакей ушул буйруса жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен чогуу эле баш мыйзамдагы референдумга чыгат деп атат. Анан 6 октябрда 2020 жылы төңкөрүш болуп өттү. Кыргызстандын аз убакыт ичинде 3-чү жолку чоң төңкөрүш болду десек болот. Бул кайсы бир деңгээлде буга чейинки бийликтин жоопкерчиликсиздигин же болбосо баш мыйзамдын иштебей жаткандыгын айгинелейт. Мына ошондуктан жаңы баш мыйзамды чыгарууга же болбосо баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө зарылчылык келип чыкты деген нерсеге алып барып такалабы. Темирбек мырза, сизден баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы ийиним көтөрүп аткан маселе өтө маанилүү. Азыркы ушул баш мыйзамдын эрежеси ар бир адамдын тиричилигине, ишмердүүлүгүнө, жашоо турмушунун деңгээлине, ушу жашай турган мамлекеттин бийлик институттарынын иштөө эрежелерине өтө чоң таасирин тийгизет. Сиз айтып кеткендей, 5 октябрдан кийин жаңы тарых башталды. Мурдагы биз ошо бийлик институттарынын иштөө эрежесиндеги баш мыйзам кеп даже мыйзамда да болгон жок. Ошо саясий ишмерлердин, мамлекет жетекчилеринин өзүнүн текеберчилиги, ошол берилген мыйзам укуктарын так коом кызыкчылыгына колдонбой, жанагы коомдун өтө чоң наразычылыгын алып барган адилетсиздиктин себебинен биз саясий кырдаалга келип, оор кырдаалга келип такалып калдык. Андан кийин биз жаңы тарыхтын башын баштадык, жаңы саясий ишмерлер келди. Бирок элдин наразычылыгы ошол мурдатан болуп өткөн саясий эрежени өзгөртүү талабын коюшту. Бүгүнкү күнү баш мыйзам президенттик башкаруу системасында же парламент иштери башкаруу системасы бул маселе чечилген 10 январь күнү. Коомдун активдүү ушу шайлоо процессине катышкан адамдар өзүнүн шайлоо чечими менен президенттик башкаруу системасын өтүрүү деген легитимдүү чечимин ушу шайлоо жолу менен камсыздаган. Бүгүнкү күнү ошол элдин чечимин аткаруу багытындагы баш мыйзамдын эрежеси багытында азыр биз талкуу жүрүп атабыз. Көпчүлүгү буга маани бербей коюшу мүмкүн, бирок биз эгер ошол чечимдин андан кийин иш жүзүндө алып кетүү, ушу мыйзам эрежесин камсыздап коюу маселесин азыр ар бир жаран жоопкерчилик менен өзүнүн салымын кошуп, ошону камсыздап бербесе, биз орто жолдо калып кала турган өтө оор кырдаалга барып, саясий кырдаалга такалган турабыз. Мына ошон үчүн мен атайын келдим бүгүн передачага. Кээ бирөө ушу саясий маселени же болбосо кандайдыр мыйзамдуулук маселесин көп маани бербей, өзүнүн баягы жеке турмуштук көрөкаты менен жүрө берсе, коомдун арасындагы жанагы саясий чечим камсыздалбай, мамлекеттин өзүнүн эл аралык абройдогу, ички саясий экономикалык кырдаалдагы иштерди аткаруу мындай мыйзам чектери аныкталбай калат. Мына ошон үчүн биз азыр коомчулукка тез түшүндүрүп, жоопкерчиликтүү болуу үчүн ушу маалыматты туура тактап аныктап берип, эмне себептен биз ушундай саясий чечим менен эртеңки күнү ушу элдин ишеними менен бийлик бутактарына барган адамдар өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүү багытында азыркы мыйзамды камсыздап беришүү деген маселени азыр көбүрөөк талкууга салыш керек. Ошон үчүн мен азыр саясий жактан айтып атам, ар бир жарандын өзүнүн жашаган коомго болгон өзүнүн чечимдери, ошону камсыздап берген кандайдыр мыйзамдык укуктары эртеңки күнү жанагы биздин жашоо тиричилигибизге өтө чоң бир маанилүү чечим деп биз түшүнүшүбүз керек. Демек, бул жерде бир гана мамлекет башчысы же болбосо демилген көтөрүп чыккандар эмес, керек болсо ар бир жарандын дагы милдети деп эсептесек болот экен, Анткени мамлекет бул өзү элден турат. Ошо элдин каалоо тилеги, элдин ошо кырдаалды иш жүзүндө аткарууга макулдугу. Анткени бийлик деген бул элдин ишеними да.
ошол жанагы бийлик чыгарып аткан токтомдор, ошо элдин макулдугу менен гана биргелешип, жана экономикалык процесстерге, ошо мамлекеттин иштерин алып кетүү процесстерине мындай айкалышкан өтө татаал иштер. Аны жөн эле келип бир адам келип эле өзүнүн каалаган иштерин кыла бербейт. Мына ошон үчүн баардыгы бир жалпы кабыл алган эреженин негизинде макулдашуу менен гана мамлекет ичинде мындай турмуш маселеси жүрөт. Мына ошон үчүн мыйзам жанагындай эрежелер киргизилет. Баш мыйзам ошо биздин коомдук кызыкчылыкты кандай багытта алып кетебиз, бийлик институттарынын жоопкерчилиги кандай болот, жарандардын укуктары кандай багытта чектелбей өзүн камсыздалат, ошо ишмерлердин укуктары, мына ошонун негизинде бүгүн жанагы жоопкерчиликти мамлекет башчысына мыйзам аркылуу мүмкүнчүлүк берет деген президенттик башкаруу системасынын баш мыйзамын азыр карап атабыз. Кабыл алып атабыз да. Түшүнүктүү. Айбек мырза, мынакей жогоруда биздин Темирбек мырзабыз айтты, буга чейинки нааразычылыктар кайсы бир деңгээлде баш мыйзамдын дагы себебинен андан кийинки бийлик башында тургандардын текебердигинен же болбосо эл менен эсептешпей койгондугунан улам келип чыкты деген ойду дагы берип атат да. Анан сиздин пикириңиз жарандык активист катары азыркы биздин жаңы баш мыйзамыбыз кыргыз элинин же болбосо Кыргызстан элинин кызыкчылыгы үчүн иштейби? Мүмкүн эмес, түздөн түз эле ушул бүгүнкү күнгө чейинки келген акыбалыбыз, жагдайыбызга түздөн түз тиешеси бар алдыңкы конституциянын. Себеби дегенде ушул алдыңкы конституциянын жанагы чар-жайыт акыбалы менен ушул жагдайга келдик да. Эч ким ушундай жоопкерчилик албай, анан ар ким көрүп эле жүрбөдүкпү. Соода базары болуп калды да. Ошол кездечи учур өзгөрүшүндө азыр эми мына фактически биз президенттикти тандап алганыбыздын себеби дагы ошо элдин катышып бергени дагы ошол себеп, ошонун натыйжасында да жаңы конституция кабыл алалы болбойт экен, президенттик эле башкаруу болсун деп ушундай чечимге келип биз ошол добуш бергенбиз да, көпчүлүктөн өткөн. Азыр бүгүнкү күндө мамлекетибиз алдыга мындай Кудай сактап эле жылып баратабыз да, кагаз жүзүндө биз азыр ошол биринчи аткарган биринчи кадамды бүтүрө элек. Азыр конституцияны кабыл алсак, ошол биздин президентке берген президенттик башкаруу болсун деген кадамыбыз анан мамлекет алдыга жылып баштайт да. Анан бул жерде мамлекетке ошол президентке ыйгар мукуктар берип койгон эң туура да. Элиталар байланышты алып, аксессуарлар, депутат болуп, ачык эле жүрүп калды. Түркистан ачык эле соода кана болуп калды. Ошол өзүбүздү көрүп атабыз. Жакшы, азыр биз телекөрүүчүлөрдүн дагы атайын ой пикирин чогулттук эле. Мына ошого кезекти берели, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андан кийин буйруса талкуубузду улантабыз. Жоқ, тарихтан емес, бирок телевизордон угуп атабыз, телевизордон. Бирок биз замын. 11 апрелде деген референдум болот, ошого барасыздарбы? Обязательно биз барабыз, кантип болбосун. Биз барып конституцияны жабышыбыз керек. Азыркы силердин келечегиңер, биздин бала чакалардын дебелер келечеги алар бардыгычы. Ошо келечегиңер кем болсун силердин. Конституцияны өзгөртсөк, буга чейин конституция эмне болду? Эчтеке болгон жок. Текебаев конституция эмне болду? Эчтеке болгон жок. Азыр мына конституцияны өзгөртүп алсак, бизге да кичине жеңилдик жана эл турмуш оңолот, жакшы жашоо жакшы болот да. Колдойбуз бардыгыбыз. Жок, вообще шайлоо жөнүндө ноль информация. Жаңы редакциясы чыгат dedi. Вы по-русски можете говорить? Я не киргизская. Новая конституция же есть. Ну. Вы ознакомились уже? Ну, ознакомилась предварительно, да. 11 апреля уже референдум будет. Я всегда законопослушный человек, всегда хожу. Кстати, чыгат dedi. Ошо боюнча маалыматыңыз барбы? Пока жок. 11 апрелде деген референдум болот, ошого барасыздарбы? Ооба. Сиздерде колдойсуздарбы? Бул жерде мындай дилемма бар да. Азыр мисалы бизде азыркы конституция боюнча негизи бизде парламентаризм да. Уже бирок элдер президент эле башкарсын деп уже тандап коюшту. Бир эле киши депчи. Себеп
буга чейин деле парламентаризм болгону менен бирок ошол эле президенттин айтканын кылып келишкен бар депчи. Андан көрөп бирок жыйынтыгында эмне болот? Жыйынтыгында ошол результатты же парламент мойнуна албайт, же ошо президент мойнуна албайт да, ортодо. Бирок ошончо бир мүмкүнчүлүктү алгандан кийин ошого жараша жоопкерчилигин да алыш керек да. Азыркы эме боюнча мен мисалы үчүн айтат элем, лучше парламенттик эле бийлик боюнча калса жакшы болот да, себеби убакыт өткөндөн кийин все равно уже депутаттар азыр жакшы мындай аң сезим менен депутаттар келет. Ал жакта деген уже талаштан тактык жаралат деп мына бир так бир жыйынтык чыкмак да. Анан тилекке каршы уже менин оюмча чечилип эле калдырыш керек. Азыр президентке өтөт полностью полномочия. Анан президент эмнени айтса ошол кылат. Бирок бир чети мындай карап көрсөң, раз ошол кылган болсо, эми жыйынтыгын ошол киши жооп бериш керек да. Жок, ал менен эме маалыматым жок менин. Эми барабыз буюрса, барыш керек. Жок. Биз биякта эмес, неместе Бишкектен келгенбиз. 11 апрелде биякта болуп калабыз го. Ушто. Биякта болуп калат экенбиз. Жаңылыктардан эми анча-мынча угуп коюп атабыз, кызым. Референдумгачы барасыздарбы? Каяка барабыз? Барабыз да. Кудай буюрса барабыз. Ооба, барышыбыз Кудай керек. кааласа барабыз. Жакшылыктар бола берсин, заманыбыз тынч бола берсин. Кудай кааласа, жаштар көтөрүлө берсин. Президентибиз ыймандуу, рыскылуу болсун. Жакшылыктар бола берсин. Урматтуу телекөрүүчү, эскерте кетели, биз баш мыйзамга арналган түз эфирде маек куруп жаткан чагыбыз. Айбек мырза, жогоруда айтып келатып, мынакей президенттин укуктары чындап эле кайсы бир деңгээлде кеңейтилген дедиңиз да. Анан буну биз жакшы жакка жоромолдошубуз керекпи же чындап эле бир ажыдарга айланып баратат, мына ошол ажыдарга айлануунун бир жолу бар, коркунучу бар деген нерсени түшүнүктүү берип атабы? Ажыдар дедиңиз. Жо, эми бул биздин пээлибиз, биздин адатыбыз, көнгөн жашоо эрежелерибиз да. Бизде вот Кыргыздын, негизги Кыргызстандын элинин, журтунун акыркы убакытын көрүп жатабыз. Өзү деле көрсөтүп, тастыктап, далилдеп койду. Биз мындай чаржайыт болуп жашай турган эл эмеспиз да. Баяртадан эле бир ажо, бир падыша болуп, бир эле адамга баш ийип ушундай болуп өнүгүп өсүп келгенбиз да. Анан ажыдар болуп кетти дегенде, ажыдар ар бир адамдын ичинде бар да, ал нерсечи. Ал нерсе эгер ойгоно турган болсо, бул конституцияны илгерки эле эски конституцияны алайлы, бүгүнкү күндө действующий конституция. Ушунун кезинде деле ажыдарлар чыкты да. Ажыдарлар чыкты, анан кийин ал ажыдарлар эмне кылды? Акырын ичинде деп коет го, башкарууларды кылды. Мисалы үчүн күч органдар башкаруу, ушундай бийликтин көп органдары колуна өткөзүп алды да, депутаттардан каалаган проекттерин өткөзүп келе берди да. Депутаттарыбыз ошол жанагы митек курт сыяктуу эле, кадимки курт сыяктуу эле, бир мындай бүргө сыяктуу эле айтканын кылып эле жүгүрүп калышты да. Ажыдар эгер ойгоно турган болсо, ал тиги эле ыйык китептердин дагы ичинен өзүнө жол табып ажыдарлыгын кыла берет да. Кудай сактасын анданчы. Анан эми президентке ыйгарым укуктун өткөндүгү бунусунда жана мындан да көп өткөзүп бериш керек эле негизичи. Бир президент башкарган бул эң туура, анткени дегенде бүгүнкү күндө биз аябай өнүгүү жолуна түшүп, бир мындай ылдам, чоң моторду оталдырып жүрүп кетишибиз керек да. Депутаттар болсо бизде мына фактически жумуш үстүндө көрдүк, эч кандай жумуш алып барыша алган жок. Элдин көйгөйүн чагылдыра алган жок 120 депутат мисалы үчүнчү. Ошого депутаттардын алсыздыгын көрүп, депутаттардын бүгүнкү депутаттардын ошол жерде собственный менчик кылып алганы ЖККРде. Ошого бизге азыр тирелүү кылып, кошумча мисалы үчүн жаңы конституцияда курултай институту кетип атат да. Курултай институту бул байыркыдан бери бизден ушундай Кыргызстан империя болуп турган жер, Кыргыз эли империя түзүп турган кездеги ошондой империяларды мындай түптөгөн нерсе да, мындай институтта. Ал жерде аксакалдар болот мисалы үчүнчү, мындай топтол элдер жыйыла бербейт. Элдин мындай көйгөйү, ички дарты, ичинде жаралган маселелери президентке бат-баттан жетип турат да. Мындай эл менен чындап эле ажо эл менен алакада болот. Мындай болуп атпайбы? Бүгүнкү күнгө чейин эле мисалы үчүн президенттер эл ичинен келип эле анан кийин ак үйгө киргенден кийин жок болуп кетип атпайбы?
башка планетада жүргөндөй болупчу. А бул жерде ошо курултай системасы аны президентти элге аралаштырып турат жана көп элдин көйгөйүн бузган, элдин маанисин ар жакка чаржайт кылып, кайра 4 плакатты көтөрүп келип алып ызы чуу боло берген маселелер дагы ошо курултай аркылуу чечилип калат да. Анан президенттин полномочиясына эгер кайта турган болсок, бул президенттин полномочиясы эгер мен жеке мен оймой койгондо мындан дагы көп кылып бермекмин да. Анткени бир адам реалдуу башкарыш керек да. Мына жана сөз арасында айтпадык, хан институция болот депчи. Бул хан эмес, кыргыз тилинде кан деп айтылат да. Это кровь, кан, денедеги кан. Ал эми эл бул жан болот да. Дененин кайсыл жери канаса, кайсы жери ооруп талса, ошол жерде кан өйт, кайсы жери кесилсе, ошол жерден кан чыгат. Кан ошол да. Бул элдин ичиндеги циркуль. Канды бардыгы, кан таза болсо, орган ден соолук таза болот, кан начар болсо, бардыгы бузулат да. Ошол себептен бул жерде сдерживающий фактор, бул жерде жанагы эл журт өзү, курултай институтун, карапайым калкта бизде мындай эч кандай ажыдарга бир жыл, бүгүнкү ылдамдуулук жашоодо ашып кетсе бир жыл чыдайт, карап отурупчу. Анан кийин кыргыз эли кайра эле жана топтолуп чыга баштайт да. Кыргыз эли бир ушундай калк экенбиз. Бирөөнү чапса коркот экен, экөөнү чапса коркот экен, жанагындай акырын этин шылып, анан кийин сөөгүн жанчып, анан чучугуна келгенде жалпылай журт козголуп кетет да. Эми бул Садыр Нуркожоевич мисалы үчүн президентибиз бүгүнкү, ал ошо элдин арасынан чыгып, элдин арасында, элдин ичинде эл үчүн эң көп жабыр тарткан адамдардын бири ошол болду. Саясаттарды козгоп келипчи, мисалы үчүн өзүбүз көрдүк да. Отурган жеринен чыгып, мисалы үчүн азыр элдин астына келди. Мындай адамдар өзүнүн баалуулуктарын бир сыра кеч өткөн адам катары эсептелет да. Мисалы азыр курултай деп атабыз да. Курултайдын эгерде ичине кире турган болсок, анда региондон 1,5-2 миңге чукул ошол курултайдын өкүлдөрү келет, ар бир региондун өкүлдөрү келет деп атабыз. Анан ар кимиси ар кандай кесиптен, ар кандай деңгээлде болот, билими барлар, билими жоктор келет. Ошолор тиешелүү деңгээлде сунуштарды берип, мындай бир курчураак маселелерди чечүүгө себеп боло алабы же жөн эле келип 3 күн формалдуу гана Түркистанга окшоп президентке кол чаап, анын отчетун угуп, жакшы деп атасың, азамат мындан ары дагы өркүндөт деген гана сөздөр менен чектелип, анан кайра региондорго тарап кетебизби? Жок, бул эми курултай биз эми элди өзгө башка элге салыштырбай эле коюш керек. Анан курултай бул өзү мындай институт да. Бул жанагы ал жакта көрсөтүп аткандай эмес, булчу. Бул региондордун баары топтолуп бербейт. Бул жерде көп нерсе, көп маселе элге жетпей эле аксакалдар менен эле чечилип калат бул жердечи. Көп маселелер. Бул жерде совет старейшин деп коет. Аксакалдар, аталар башкарат бул жердечи. Бул аталар уже өздөрүнүн жашоосун, баалуулуктарын өтүп, коомдук баалуулукка, элдик баалуулукка өтүп калгандар да. Жанагы алгач элде болсун, анан эл менен сенде болсун деп бата берген даражага жетип калган аксакалдар да. Мен алдым жуттум эмес. Вот ошолор, мисалы үчүн бул жерде азыр курултай маселеси толук берилген эмес. Курултай болот деп койгон. Курултайдын эски байыркы бабалар жолдоп келе жаткан болсо, анда ал жерде монтип бардыгы чаржай жолуго бербейт. 10 башы, 1000 башы, 100 башы, айыл башы, ошо элет башы, жер башы деп эле мындай президенттин астына бир президент менен түзмө-түз байланышкан бир ашып кетсе бир 15-20 аксакал контакты болсо жетиштүү да алчы. Аны бир жылда бир мондай үйүр кылып, бардык журтту жыйнап келип калып эле мындай курултай эки жол менен иштейт. Бирөөсү демонстрация, фейерверк, көзгө көрүнүш майрам, шаң шөкөт болот. Экинчиси чындап иштейт да. Шаң шөкөттүн эгер тандап ала турган болсок, анда курултайды биз жөн эле расходко түшүрүп алабыз, алчы, жөн эле затраты болот да. А эгерде чындап иштей турган жагын ала турган болсок, курултай это гораздо выше институт, чем ГКМБ, мындай айткандачы. Түшүнүктүү. Темирбек мырза, мынакей азыр курултайдын эми экинчи маселесине кайта турган болсок, эгерде курултай бул аксакалдар кеңеши деген, аксакалдар соту деген дагы бир түшүнүктөрдүн кайсы бир бөлүгүнө кирип кетет да. Анан курултайдын заманбап формасын азыркы жогорку кеңеш, мыйзам чыгаруучу орган, бир бийлик бутагынын бир бөлүгү деп айтылып атат. Ошон жогорку кеңеш тургандан кийин биз курултайды түзүүнүн канчалык деңгээлде зарылдыгы бар эле, же биз жогорку кеңеш тандашыбыз керек, же курултай тандашыбыз керек. Себеби бул мыйзамдагы статусу дагы каралган эмес курултайдыкы деген пикирлер бар. Эми ар бир маселенин себебин аныкташ керек. Эмне себептен чыгып атат? Курултай деген сөз каяктан чыгып атат? Илгери баягы башка доордо азыркыдай бийлик институттары болбой, курултай болуп чогулушуп, кандайдыр коомдук маселе чечип беришкен. Бирок бүгүнкү күнү заманбапта баягы бийлик бутактары түптөлүп, жанагындай парламент, өкмөт, мыйзам бийликтери түптөлүп, мына ошонун негизинде мамлекеттер азыркыдай доорун жүргүзүп атат. Бийлик бутактарынын жоопкерчилиги жоктугунан жана курултай деген демилге чыкты.
уже парламентке де ишенбей калды, аткаруу өкмөтүнө ишенбей калды. Мына ошол маселенин негизинде чыккан демилгени кээ бирөө билип туруп саясий упай катары колдонуп атышат. Кээ бирөө баягы чыныгы эле ошол жол бизди ушу адилеттикке алып барабы деген жол менен чыгып атат. Мен буга мындай бабар делем. Азыркы конституцияны эгерде чын эле акыл эси ордунда отурган адамдар болсо, коомго түшүндүрүп, курултай бул кандайдыр бир саясий баа берүү жыйындар болсо, жанагындай көчөдөгү митинг менен тирешүү болбой, жанагы тополоңго барып кетпегенде деген багытта курултай чечимдерин кабыл алсак, бул кандайдыр 1 жылда 2 жылда мындай саясий баа берүү, ошо мамлекет башчысынын коомдук кызыкчылыкты коргоо сөздөрүнө турабы, сырткы күчтөрдүн кандай коркунучтары мамлекеттикке алып келеби, ушундай бир орчундуу маселелерге саясий баа берүү багытында жыйындар өтүп турса, ошондо курултай иштейт. Албетте бийлик институттарынын иштеп кетүү эрежелерине парламент болуш керек. Анткени бул мыйзам чыгаруу ар кимдин эле колунан келе берет. Бул өтө бир кылдаттык менен юридикалык моменттерди караган маселе. Аткаруу өкмөт өзүнүн ишин кылыш керек. Анан ушул талаптарды туура гана биз жазып, анан жана баш мыйзамды кабыл алуу деген сунуштарды кандайдыр бир саясий жолдор менен көпчүлүгү мындай кээде бурмалап жиберип атышат. Кээ бирөө сабатсыздыгынан. Мына ошон үчүн курултай менен эле чечилип калат. Курултай бул өзү мындай коомчулуктун баа берүү, саясий баа берүү мындай жыйындар катары гана кабыл алыш керек. А профессионалдуу чын эле жана мыйзам чыгаруу, мыйзам бийлиги деп коет биздин парламент. Мына бул жанагы шайлоо процесстери менен өзүнүн иштөө эрежесин жана 4 жылдык 5 жылдык мөөнөткө конституция жолу менен жана баш мыйзам жолу менен атайын кадимкидей иштөө органы катары кабыл алыш керек. Мен азыр бул маселеге көп токтобой айтып кетейин. Биз 5 октябрда өзүбүздүн көп жаштар менен кесип баш жасайып, ошо адилеттүүлүктүн жоктугунан адилеттүүлүк камсыз болсун, мыйзамдуулук камсыз болду деген бир саясий мындай демилгенин негизинде мына азыркы кырдаалда турабыз. Бардыгы коркутуп атышат, ажыдарга айланып кетти деп. Бизде кайсы ажыдар коркунучтуу? Мамлекеттин коопсуздугу, дары-дармек коопсуздугу, миграцияда каза болуп калган балдардын коркунучу, соттун адилетсиздик коркунучтары, азыркы көмүскө экономика олигархтардын бүт кен байлыктарга чейин сатып, кадимкидей мамлекеттин эртең келечегине тоскоолдук алып келип аткан коркунучтар, ажыдарлар ошолор өтө коркунучтуу. Жаштардын чет өлкөгө кетип атканы, жумушсуздук коркунучтары, жада калса ушул медициналык тармактан камсыз кылып аткан коркунуч ар бирөөгө кырсыктап келип атат, кыйынчылык тап келип атат. Карызга баткан элдердин турмуш деңгээлдерин көрүп атабыз. Бала бакчалардын жетишпей аткан. Мына ушул ажыдар жанагы бир адамдын коркунучунда, ажалга бийликке келген адам анча деле ажыдар болуп кете албайт. Анткени бизде жанагындай митингтерге барып атып, адилеттүүлүккө умтулган элдин мындай бир иммунитети пайда болуп калды. Анан экономикалык жактан да биз өтө артта калган мамлекетпиз. Азыр бийлик институттары салык чогулуктан башка элге деле иштете бербейли. Эл өзүнүн малын багып, тиричилигин өзү менен өзү жүргүзүп атат. Ошон үчүн бир адам келе калып эле эртең өзүнүн үстүмдүгү менен көрсөтүп, ажыдар болуп кетет деген бул кадимки эле саясий популизм негизинде кандайдыр бир жука катмарды өзүнүн саясий кызыкчылыктарын, экономикалык тармакты түптөп алган адамдар, же болбосо кандайдыр бир саясий кызыкчылыгын көздөгөн адамдар азыр коомду дүрбөлөңгө салып атышат. Бул дүрбөлөңдү жана 10 январга чейин шайлоо процесси менен кайсы башкаруу системасына өтөбүз деген доордо мезгилде 2-3 ай кадимкидей жакшы көтөрүп чыкса болмок. Бирок эл уже чечим чыгаргандан кийин жанагы кандайдыр мыйзамдуу тармактан кээ бир убакыт ченемди жетишпей калган маселелерди көтөрүп алып эле жанагы саясий мындай оор тирештерге айланта баштады. Бул эмнеге алып барып такайт? Эртеңки күнү бийлик институттары ушу саботаждын негизинде мыйзамдар кабыл албай калса, бийлик институттарынын иштөө эрежелери токтоп калат. Же эски эмес, же жаңы эмес. Анан ошонун баары жана турмуш маселесине барып такалып, биздин мамлекет экономикалык жактан да жанагындай коркунучтарга өтө оор абалга такалабыз. Мына ошону азыр жарандырга көбүрөөк түшүнүш керек. Ар бир иштин өзүнүн мүмкүнчүлүгү, убактысы бар. Эгер президент ошол мүмкүнчүлүктү түзө албаса, азыркы отурган жана биз таарынып аткан депутаттар, булар өзүнүн бийлик бутактары менен кетип калбайт. Ага биз мыйзам чегинде да, саясий чекте да мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мына ошол элдин берген ишениминин мүмкүнчүлүгүнө таянып гана жана кадр саясатын жүргүзүп, кадимкидей шайлоо кодекстерин кабыл алып, жана жаңы кадр саясаттарын жүргүзүп, бийлик институттарын сапаттуу түптөөгө мүмкүнчүлүк жаралат. Анан орто жолдо калып калсак, ким президент болуп келбесин, мурда 30 жылдан бери өзүнүн таасирин күчтөндүрүп алган жанагы кландык күчтөр ошолорго курчап алып, биз мамлекет кандайдыр бир саясий өзгөрүүлөргө бара албайбыз. Мына ошону биз азыр элге түшүндүрсөк гана жана эңсеп аткан бир саясий бир кандай бир туура багыттуу адилеттүүлүктү таап, андан кийин сот реформасын өтүп, коомдун кызыкчылыгы, жарандардын кызыкчылыгы колго алып, мамлекеттин улуттук баалуулуктары орун ала баштайт. Мына ошого биз ошону түшүнүш керек. Азыркы сиз айткан маселелердин баары тең, миграция, экономикалык, тышкы карыз жана башкалардын баарын тең, эгерде ушул конституцияны кабыл алып турмасак, баардык маселелер чечилип, анан жыргап кетебиз деген пикирге такалабыз. Мындай да, балада 9 ай төрөлөт. Ошо бүгүнкү күнү ачык коомго кайрылып,
мына ушул мыйзам чегинде жанагындай саясий эрк көрсөтүүгө, мыйзам жолу менен коом кызыкчылыгын коргоого, экономикалык улуттук кызыкчылыкты коргоого мүмкүнчүлүк берилди деп тарыхта биринчи жолу мамлекет башчысы кайрылып атат. Мурда биз жанагы кабыл алган мыйзамдарда эч ким жоопкерчиликти алган эмес. Мисал кылып кетейин, акыркы жолу Азаттык телекомпаниясына берген мамлекет башчысынын интервьюсунда бул ачык айтты. Ар бир бийлик бутагы бири-бирине шылтап, эч качан жоопкерчиликти коом астында алган эмес. 4-5 жыл депутат болгон адамдар да бар. Шайлоо астында ушундай гана убадаларды беришет, а бирок чындап келгенде өзүнүн пендечилик кызыкчылыктарын бекитип алышкан. Мына ошого мен өзүм мамлекет башчысы катары жооп берүүгө даярмын деп айтты. Бул өтө чоң коомго кайрылуу. Бирок ал айтып койгон менен чечилип калбайт. Ага биз анда мыйзам эрежесинде камсыздап беришибиз керек. Мына ошол мыйзамдуулукка таянып гана жанагы айтып аткан реформа кылууга эми сразу телегей тегизип болуп кетсе да, бир кандайдыр мамлекеттин кайыгын бургандай коомдун кызыкчылыгына өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтө алат. Мына ошого биз азыр акцент кылышыбыз керек. Демек буга чейинки азыркы жаңы мыйзамды кабыл алганга чейинки деле учурдагы мыйзам, баш мыйзам элдин, Кыргызстандын элинин кызыкчылыгы үчүн эмес, кайсы бир саясий топтун же болбосо бийлик бутактарындагы кишилердин жыргалчылыгына иштеп атат деген пикирди айткыңыз келип атабы? Жок, мурда мыйзам туура жазылган. Бирок мыйзам иш жүзүндө аткарылган эмес. Жанагы партиялык системалар, жанагындай коомдун адилеттүүлүк кызыкчылыгын коргоо бул мыйзамда жазылган, бул Европа өлкөлөрүндө. Бирок баардык адам баласына барып калды да. Ошол жанагы адилетсиз шайлоолор, жанагындай көмүскө экономикалык ыкмалар, коррупциялык ыкмалар көз көрүнө ошо саясий жетекчилердин мындай текеберчилигинен келип чыккан. Ошо мамлекет башчыларын ошого мындай өзүнүн эрк кайратын көрсөтпөгөндүктөн, ошол жанагы кландык топтор менен иштеп кеткенине байланыштуу болгон. Мына ошонун негизинде гана жанагы 10-жылы кабылган конституция иш аткарылган жок. Анан элдин баарын юридика алышкан түшүнө бербейт да. Ошого наразычылык күчөдү. Биз болсо жоопкерчиликти бир кандайдыр жука топко бербесек, баягы 5 бала баккандын бирөөсү баланы карабаса, ар кимиси мен багам деп атып бала талаада калат дегендей, мына бүгүнкү күнү биринчи жолу тарыхта мамлекет башчысы анда мага ушундай мыйзамды бергиле, өзүм ушул силер шайлаган мөөнөттү кадимки ишмердүүлүктүн жыйынтыгын көрсөтөм деп кайрылып атат. Мына ошого биз азыр мыйзамдуулукту биз камсыздап берүүгө жана элдин эң 10 андырган чечими менен биз азыр камсыздап бериш керек. Албетте юридикалык жактан мындай убакыт ченемдүү жетишпегендиктер бар, бирок аны муну менен жашоо бүтөп калбайт да. Ошол жанагы баардык мыйзам чегинде иштелип алган мындай подзаконный акттарды акырындык менен убакыт ченемдүү түздөп кетсек болот. Аны диалог аркылуу юристтер менен дагы иштенип улантыш керек. Айбек мырза, мынакей, сиз өзүңүз кесибиңиз боюнча да юристсиз да. Анан Темирбек мырзанын белгилеп айтып кетти, элге түшүндүрүшүбүз керек деп. Биз элге канткенде юридикалык терминде жазылган бул баш мыйзамды түшүндүрө алабыз. Анан жогоруда дагы биздин атайын сурамжылообузда элдер мисалы барабыз референдумга, катышабыз деген активдүүлүгүн билдирип атат. Ошол эле мезгилде кайсы бир топ тарабынан, кайсы бир топто оппозициялык өңүттү ээрчиген жарандарыбыз дагы жок эмес. Аларга каршы чыккандар дагы бар. Кантип биз элге жөнөкөй тил менен түшүндүрүп, аларды ушул баш мыйзам жакшы экен же жаман экен талдап бере алабыз? Мен элге түшүндүргөндө бул конституция бул биздин жалпы журттун макулдашылган келишими, да? Мындай сөз менен айткандачы. Анан эми бул жарандарыбыз бардыгы активдүү болуш керек да, элибиз зирек болуп, ойго болуп, жана дүпүрт барып эле ак үйгө таш ыргытып коюп, анан кийин бийлик мындай болду, тынччылык калган өздөрү бүтүрөт эмес. Жарандар, Кыргыз мамлекетинин жарандары ар дайым, ар күнү өздөрүнүн жоопкерчилигин билиш керек да. Өзүнүн мамлекеттин астында жоопкерчилик бул өзүнүн келечеги, жеке өзүнүн урпагы үчүн жоопкерчилик болуп эсептелет да, түпкүрүнөн алгандачы. Ал эми эгерде ушул элибиз, журтубуз чындап эле келечегин ойлонсо, анан мындай мен короом тынч болсо болду, калган ишим жок эмес, мындай кененирээк ойлонгон болсо, жана айтат го, эң алгачкысы адамдык конституция бузулбаш керек да, мындайчы, адамдын өзүнүн ушул эл журт ушул кагазда келтирилген келишим биздин келечегибизге алдын боло турган сапарыбыздын ушул жол картасы экенин аңдап түшүнүп, жана ушул нерсени аңдап түшүнгөн соң эл өзүнүн келечегин өзү тандап, өзүнүн мамлекетине өзү кожоюн экенин аңдап түшүнсө, анда жалпы журттук өнүгүү болот да. Ошондо биз азыр элди түшүнүп атат деп эсептешибиз керекпи же түшүнө элекпи? Биздин элибиз акыркы жылдары, акыркы 5-10 жылдын ичинде юридикалык түшүнүктөр, конституциялык жана башка түшүнүктөр боюнча скачок кылды, мындай өтө алдыга кетти да. Көпчүлүк мамлекеттердин элине караганда биздин мамлекеттин эли аябай эле илим алып жатат, грамотно
ушу юридикалык грамотность өсүп жатат бүгүнкү күндө. Түшүнүктүү. Темирбек мырза, мынакей элге чоң кайрылуу жасады, баардык жоопкерчиликти өзүмө алам деп өлкө башчысы айтты дедиңиз да. Демек бул мыйзам президентибизге милдетти да кошо ийилип атабы же укугун кеңейтип атабы? Айбек мырза буга чейин колдон келсе мындан дагы укугун кеңейтип бермекмин деди. Мындай адам милдет алып атканда ага мүмкүнчүлүк бериш керек. Мыйзам чегинде. Анан макул деп шайлап коюп эле, анан эгер мыйзам чегинде мүмкүнчүлүк бербесе, ал жанагы айтып аткан өзүнүн алдыгы максаттарын кантип иш жүзүндө аткарат? Анткени бийлик бутактарында реформа кылыш керек. Жанагындай ошол ишти аткара турган токтомдорду чыгарып, ошону камсыздаш керек. Биз мисалы үчүн айтып атпайбызбы, коомчулук эмне себептен ушул маселеге мындай бейкабарчылык кылып атат? Мисалы үчүн мурдагы мыйзамда деле коомчулук өзүнүн укугун түшүнбөй атты. Кадимкидей акча таратып, жана материалдык жолдор менен ушунчалык бир ыкмалар менен адамдын укуктарын тебип атышты. Шайлоого ташып барышып, чындап келгенде бул бийлик деген бул ар бир адамдын жанагы шайлоо чечими, ошонун өзүнүн коомго койгон мындай юридикалык укугу. Биздин коом мындай талап койгонду үйрөндү, бирок өзүнүн жоопкерчилигин түшүнбөй атты. Мына эми элде сразу эле биздин мамлекет башындагы мамлекет жетекчилери тажрыйба жоктугунан биздин мамлекет ушундай буктурмалып такалып калды. А жана жаш баладай болду, элибиз болсо өзүнүн укугун түшүнбөй, жанагындай мыйзамдын камсыздап берген 2010дон бери ушундай берген добуш берүү мүмкүнчүлүктөрүн жанагындай каражатка сатуу жолу менен өзүлөрү эртеңки күнү мындай келечегин берип атканын түшүнгөн жок. Мына ошону түшүнгөн адамдар бүгүнкү күнү жанагы саясий кырдаал 5-октябрь түптөн келип, жок дегенде эми өзүңөр түшүнбөй атсаңар да биз ушуну ачык айкын алалы. Биз жанагы саботаж болгон реформага баралы. Бирок биз жөн эле мындай күч колдон эмес, мыйзам жолу менен баралы. Жанагы мурдатан бери коомдук кызыкчылыкка таасирин тийгизип аткан олигархиялык, көмүскө экономикалык системадагы адамдарды биз бийлик бутактарын четтетип, жана ишмердилигин көрсөтө турган элимпоз адамдарды алып барага, ошого мүмкүнчүлүк бергиле деп кайрылып атат. Эми адам баласы өзүнүн ниетин айтып атат. Эгер ушул айтып аткан сунуштар аткарылбай калса, азыр мына маалымат булактарында силер азыр бүгүн баарын далилдеп атасыңар. Интернет булактары баары жазылып атат. Жаштар күндөн акыл эсти болуп өсүп баратат. Бул сөздүн баары бул катталып калат. Бирок келген ошо бийлик бутагына келген адам сразу эле ошо кыргыз элинин душманы же болсо тигил мен жакшымын, бирөө жаман деген баа бериш бул өтө эрте. Адамга убакыт бериш керек, мыйзамдуулук, укук бериш керек. Мына ошондон кийин гана ошол айтып аткан маселенин жыйынтыгын мындай жанагы биз шайлаган 4 жылдыкпы, 5 жылдык, 10 жылдыкты биз ошондо гана жыйынтыгын көрө алабыз. Анан бүгүнкү эле мындай шайтан келаткансып коркута бер, билбейм, ким болуп президент болуп келбесин, жанагындай укукту биз азыр камсыздап бербесек, мурда 30 жылдан бери түптөлүп калган коомго терс таасирин тийгизип аткан биз кландык башкаруу системасынан эч качан кутулбайбыз. Мен саясатчыга да түшүнүп турам. Мына ошон үчүн мен өзүм бийлик бутагына аралашпасам да, коом кызыкчылыгын коргоо багытында өзүмдүн саясий чечимимди чыгарып, азыркы талап коюлуп аткан баш мыйзамды кабыл алып берүүнү өзүм мындай объективдүү түшүнүк катары, илимий түшүнүк катары азыр колдоп берүүгө мындай кыргыз элин чакырып, эртеңки күнү жанагы экономикалык маселелерди биргелешип чечип, татыктуу турмуш деңгээлине өтөбүз деген сунуштарды айтып жүрөм. Сиз мына буга чейин бир канча президенттикке ат салышкан талапкерлер катарындагы билебиз. Анан эгерде өзүңүз ажоо болуп калсаңыз ушундай иш аракеттерге барат белеңиз? Чынында мен азыр таң калып турам. Кээ бир саясий өкүлдөр азыр фамилияларын айтпай эле коеюн, өтө публикага катага чыккандар президенттик башкарууну биз алып келишибиз керек деп жар салып жүрчү. Бүгүнкү күнү тымызын унчукпай калышты. Мен ар дайым ушу коомдук адилеттүүлүк камсыз болуш керек. Мыйзам чеги менен демократиялык жол менен болсо жакшы болот экен деген. Бирок жана коомдун аң сезими, жанагы мамлекеттүүлүктү түшүнбөгөндүктөн кандайдыр бир саясий эрк барууга биз кадам шилтебесек, азыркы өнүккөн мамлекеттерде тарых ушуну басып өткөн. Мен бүгүнкү күнү кеп азыркы бийликти эле колдоп берем эмес. Эгерде ошо саясий эркти көрсөтүп чыныгы реформага баруу үчүн мен азыркындай бир баш мыйзамды камсыздап берүүнү мен да өтүнөт болчумун. Түшүнүктүү. Мисалы биз курултайды Түркистан болуп кете берсе болбойт деген пикирди айтыңыз да. Андан кийин эгер ошондой курултай андай болбойт, бул деген аксакалдардын же болбосо региондон келген ошол өкүлдөрдүн сунуштарын берет деп атабыз. Ошону биздин мыйзам шарттап бере алабы? Анан ар бир мисалы илимий конференция өтөбү же болбосо бир отурумдар болобу, артында сөзсүз түрдө бир жыйынтык чыгат, резолюциялар кабыл алынат. Ушуга окшогон жагдайлар камтылганбы? Анан бул баш мыйзам ошол нерсеге багыт берип жардам көрсөтөбү? Ооба, бул жерде мисалы үчүн депутаттардан толук эле алып койгон жок да, мыйзам чыгаруу укуктарынчы. Анан депутаттар өздөрү ошол жумушун алып калып атпайбы? Андан сырткары жазасы катаруу саны азайып атат, жана партияны эле эмес, жергиликтүү мандаттагы ишке кирип атат да. Анан курултай бул
жанагы сиз айтып аткан маселелерди бул институтта азыр мен бул курултай жөнүндө окудум, бул ичине камтыптыр. Ал эми курултай бул өзүнчө чоң тема да. Аны биз көрө элекпиз, колубузга ала элекпиз. Бирок аны өтө бүгүнкү күндө заманбап, жеңил иштей турган формуласын чыгарып койсо болот да. Анын реалдуу аткаруу кызматы эмне эле, ошол кызматты бүгүнкү технология менен жасасак болот. Мисалы үчүн ошол интернеттин жардамы менен да. Мындай жыйын кылып бербей, мисалы үчүн сеть кылса болот. Мисалы үчүн курултай сеть да, мындай портал, например. Ошо окшоп заманбап жол жобосу менен изилдеп чыкса болот. Бизде бул курултай системасы бул чынын айтканда бул кагазга мындай жөн эле өзүнүн баасын бере турган деп жазылганы менен бизде юридически де факто жашоо болот. Мисалы үчүн бул эски конституцияда де юре эки тарап депутаттар менен президент башкаруу менен де факто президент эле башкарып келди. Ошондой эле курултайдагы де юре бул мындай баа берүүчү болот дагы, де факто курултайдын колунда элди козгоп кое турган күч болот да. Мисалы үчүн 7 аксакал болсо, 7 аксакалдын 3-өсү нааразы болсо болду. Бул жерде көпчүлүк эмес, наоборот, бир аксакалдын да көңүлү эске алынат да, бир аксакалдын аркасында бүтүндөй бир коом, бир айыл турат да, мисалы үчүнчү. Ошондо бул жерде анан жанагы кошунанын тогу тукум тубай калса деле барып президентке жүгүрүп бара бербейсиң да, эмне кандай болуп атат депчи. Бул жерде уже аксакалдар өздөрү кеңешип эле мындай жогоркуга жеткизбей эле чечип кое турган маселелер болот. Мисалы үчүн мага бирөө келсе, мен мисалы үчүн ошол жерде жаш балдардын арасында мисалы үчүн баш болбосун ошол жерде жүрсөм, мага бирөө армун менен келсе, мен ошону аксакалга жеткизбей өзүм чечип кое ала турган мүмкүнчүлүгүм болсо, мен ошону аксакалга айтканга мага уят да. Бул биздин Кыргызда калыптанган нерсе да, улуттардачы. Ошону бияктан эле чечип коет. Эгер бул система Кыргыз элине кирип кала турган болсо, биздин көп маселе, көп көйгөйлөр ордунан козголбой жатып, тынчып калышат да. Ушул иш-аракеттер, мисалы аксакалдардын негизинде чечилген маселелер эмне максатты көздөйт? Биз кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн улуттук бир түшүнүгүбүздү, улуттук өзүбүздүн бир каадаларыбызды кайтарууга өбөлгө түзөбү же заманбап да бир формаларынын бириби? Бул эми бүт эле нерсе заманбап болуш керек. Анын эскиче колдон нерсе болбой калат. Ар бир нерсени жашоонун замандын талабына ыңгайлаштырып, шарт түзүп алыш керек да, адам өзүнө жашоосун жеңилдетип алыш керек. Бир эле кыргыздар эмес. Бул жерде бүткүл Кыргызстанда 80ден ашык түрлүү улуттардын өкүлдөрүнө дагы бул жерде жай болот да, орун болот. Анан кийин бул жерде бир эле жанагы аксакалдарды атабыз го, бул жерде именно балуулуктар, кайсы балуулуктар? Ушул жаңы конституцияда толуктоо болуп, маданият деген жагына ошо руханият дагы кирип атат да. Конституция башталганда эле ошол байыркы бабалардын маданиятын, руханиятын, када салтын деп ушундай башталат. Бул деген бизди байыртадан адам кейпинде сактап кармап жүргөн биздин байыркы баба тектердин доорунан бери келе жаткан пайгамбарлардын, олиялардын көрсөткөн жакшы адаттарын биз жөрөлгө кылып өзүбүзгө жашообузга аралаштырып киргизип алганбыз да. То есть бизде каныбызга, генибизге сиңген фундаменталдык тартип эреже бар да. Ошол нерсени ойготуп бере турган күч катары колдонсок болот. Бул курултайды жана руханиятты ушу жаңы толуктоолорду. Ошол жагынан бир аз жардам берет десек болот. Көп эле жардам берет. Эгер туура иштете ала турган болсо, туура аңдап, ошол нерсени анализ кылып, туура багытка сала турган болсо, бизде курултай бул келечекте бир эле Кыргызстанды эмес, бул нерсени көп мамлекеттер өздөрүнө кошумча институт катары кабыл алышат да. Бул өтө чоң нерсе да. Түшүнүктүү. Темирбек мырза, мынакей өзгөчө адеп ахлак, рухий жактан, адеп ахлактык жактан өнүгүү деген адам укуктарында болбосун, балдар укугунда болбосун, көпчүлүк жеринде мына ушундай түшүнүктөр мындай жазылган экен да. Эски мыйзамда, азыркы буга чейинки мыйзамда биз андай нерсени кездештире элекпиз. Эмне үчүн мындай зарылдык келип чыкты? Же эмне үчүн колдонулду? Кандай зарылдыгы бар эле? Биз баягы жаңыдан эгемендүүлүктү алып атканда ушунчалык тоолук, ак көңүл, ишенчек калк экенбиз. Дүйнөдө күрөш талаш көп. Кылым бою согуштар жүрүп келет. Ар ким өзүнүн экономикалык, ресурстук кызыкчылыгы менен. Анан биз жаңыдан эгемендүү болуп атканда азыркы күнү курал менен күрөшпөйт да. Ар кандай маданий жол менен күрөшөт, илимий жол менен, руханий жол менен. Ошо ар кандай мамлекеттин таасир мыйзамдарын, сунуштарын биз ачык айкын кабыл ала берип, өзүбүздүн жанагы нукура тарыхтык баалуулуктарды четке кагып койгонбуз. Мына өзүңүз айткандай, мына иним сиз жашсыз,
төрт багыттагы университеттин эми аттарын айтып койгон окуган төрт инибиз келип чай ичкен отурса тил табыша албайт. Анткени ошол негизде ошол сезимде тарбияланып калган. Адамдын сезимин алсаң кул кылсаң да болот дейт. Анткени ал ошол багытта тарбияланып калат. Мына ошонун баардыгы биздин улуттук жана тарбия баалуулуктардын негизинде 30 жылда каралбай калган маданият тармактарда, билим берүү тармагында. Мына ошондуктан ушул маселелерди чечүү багытында жанагындай талкуулар жүрө баштады. Ошонун кесепети мамлекеттүүлүктүн эртеңки келечегине коркунуч алып келди. Азыр курултайды биз эми көбүрөөк азыр талкуулап койдук. Башында кээ бирөө чыккан курултай дегенде баарын бийликти көзөмөлдөш керек, баарын караш керек деп. Бирок чынын айтайын, азыркы финансылык маселелерди же болбосо юридикалык маселени айылдан же болбосо аймактан келе калып ага баа бере албайт. Бул өтө кесипкөй адамдар караш керек. Ошон үчүн бүгүнкү мыйзамда курултай бул кеңешке талкууга салуу, саясий баа берүү катары уже каралды. Мына ошол мыйзам чегинде сунушталат. Негизги бийлик институттарынын ишин алып кетүү багытында болсо парламент түптөлсүн. Парламенттин мыйзам чыгаруу, мыйзамга көзөмөл болуу, укуктары бекитилсин, аткаруу бийлиги мындай болсун деп, мына ошону биз азыркы күнү элге талкуулайбыз. Бирок эл өзүнүн баягы кандайдыр башка турмуш алаксоосу менен ошол эң маанилүү мамлекеттин өзүнүн жашаган кайыгынын түптөлү багытына көңүл бурбай койбой, эртеңки күнү шайлоо процесси жүрбөй калса биз ортокчу болуп калып калбасын деп, биз ошону кандай негизде жанагы биздин чогулуп калган көйгөй чечилет деген маанини биз азыр ушу талкууларда элге жеткизиш керек. Ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Биз шайлоого барышыбыз керек. Ошол шайлоого катышып, сөзсүз түрдө өзүмдүн жарандык милдетимди аткарышым керек деп. Булам шайлоого катыша берип жанагындай бийликтин текеберчилигинен туура эмес жүргөн шайлоолор мына элдин маанайын чүйүп салды. Эгерде эл азыр шайлоого барбай, жанагы мыйзамдуулук эрежелер бекилбей калса, мамлекет институттун иштери жүрбөй калат. Мамлекеттин иштерин жүрбөсө, президент болсун, ким болсун, азыркы чогулган көйгөйлөр чече албайт. Мына ошону биз азыр көбүрөөк мындай юридикалык жакка көп ооп кетпей, элдин башын оорутпай, ар бир жарандын өзүнүн жарандык милдетин аткарууга чакырышыбыз керек. Мына ошондо гана президентке жанагы элдин өзүнүн 10 январда чыгарган чечимин мыйзам, баш мыйзам катары бекитип беребиз. Анан кийин 1 жыл, 2 жыл, 3-4 жылдан кийин жана өзү айтып аткан программаларын иш жүзүндө эл аралык саясатта кандай аткарганын кийин жана курултай аркылуу, элдик шайлоолор аркылуу биз баа бере алабыз. Анан келип алып эле же өзүлөрү сунуштабайт, ошо чечүү маселесин айтышпайт. Анан бул да жаман, тиги жаман деп отурсак, эртең баарыбыз буктурмага такалып калабыз. Мына ошонун негизинде мен бүгүн эфирге келип жарандарга кайрылып аткандын мындай себеби да ошондо болду. Эгерде жалпы баш мыйзамды ала турган болсок, ага каршы чыккандар да болуп атпайбы? Эмне үчүн анда бул баш мыйзам бейөкмөт уюмдарга жакпай атат деген да суроо бар. Эми жеке мындай күнөөлөгөндөн алысмын, кандай себептер менен дегенде, албетте ар бир нерсенин өзүнүн бир ар жакта бир кызыкчылыктары бар. Кээ бирөө ошол мындай кылым бою жеткен батыш баалуулукту бизде келиш керек, ошол тез арада кабыл алышыбыз керек деп ошого ишенип атат. Бирок мен билем да мындай тез арада эле жанагы өзүм көрүп келген батыш эрежелери келбейт. Мына 10 жыл саясатта жүрүп, жанагы шайлоо процесстеринде көрдүм. Коом өзү ошого да даяр эмес. Мына Таалынбек Масадыктын сөздөрү айтты, биз демократик процесстерге даяр эмес деп. Башка өнүккөн өлкөлөрдүн мамлекет жетекчилери айтты, Кыргызстанда саясий институттар түптөлгөн эмес. Сапаттуу деңгээлде коомдук аң сезим уюмдардын уюштуруу процесстери туура эмес. Бул мамлекет өзүнүн эртеңки келечегине өтө чоң тоскоолдуктарды мындай башаламандык менен алып келип атат деп мына мамлекет башчылары баа берди. Ошондуктан бүгүнкү күнү жанагы дипломатиялык жолдор менен мамлекет башчылары жолукканда өзүлөрүнүн мындай сунуштарын айтты. Силер өзүңөр ички саясат туруктуулукту бекемдеп, жоопкерчилик бутактарын саясий жетекчилер алып, элиңерге эртеңки күнү келечегин коргой турган мыйзамдашы жолдор менен бизге мындай иш жүзүндө мамлекеттүүлүктүн мындай багытын далилдеп бергиле деп. Мына ошого биз азыркы күнү элге түшүндүрүп, чайнап берип, жанан саботажлап аткан, же болбосо адашып, ошол эле багытта өнүгүп кетебиз деп адашып аткан адамдарга, жаш муундар болобу, биз жанагындай талкуу, диалог жолдору менен түшүндүрүп, эртеңки күнү ушу биринчиден жанагы тартиптүүлүктү, жоопкерчиликти алып келсек, сөзсүз түрдө жана өнүккөн батыш өлкөлөрүндөй деңгээлге коомдун аң сезимин жеткизип гана биз ар бир жарандын түшүнүгү мындай юридикалык жактан, коомдук саясий жактан татыктуу болгондо жанагындай адилеттүү демократиялык принципке өтөбүз деген бир маалыматты туура жеткизиш керек. Түшүнүктүү. Айбек мырза, сизден ушул бейөкмөт уюмдар тууралуу дагы уланткым келип атат да. Буга чейин АКШнын тышкы иштер министринин билдирүүсүндө мындан бир канча күн мурда биз мындан ары демократияны тургузуу үчүн согуштук аракеттерди же болбосо төңкөрүштөрдү, ушундай бир митингдерди каржылабайбыз деген оюн айтты. Бул демек буга чейин каржылап келген деген ойго кайсы бир деңгээлде жетелеп атат да. Анан өткөрбөө үчүн, азыркы баш мыйзамды өткөрбөө үчүн дагы бир канча иш аракеттер жүрүп атат, сырттан дагы акчалар келип атат деген эл оозунда айткан сөз бар. Демек өткөрбөө үчүн иш аракеттер толук болушу мүмкүн. Биз аларга канткенде каршы тура алабыз? Анан кандай аракеттерге барышыбыз керек?
Бул ошол Америка президентинин билдирген билдирүүсү эки нерседен кабар берет да. Биринчиси ошол, ооба, чындыгында эле бүгүнкү күнгө чейин мойнуна албай жүргөн нерсени алар мойнуна алганы. Экинчиси бул коркунучтуураак. Эми биз ошону кылып бүттүк, эми мындан ары активдештиребиз деген түшүнүк болушу мүмкүн сөздүн түйүндөчү. Кыргыздар жана сөздүн түйүнүнөн сөз издеген адамбыз го. Анан эми бул МПОлорго эмне үчүн мындай таасири тийбей калат? Эми МПОлор бардыгыбызга эле маалым болуп калды, эмне жумуш кылып атат, каяктын кандай баалуулуктарын жүргүзүп атат. Мисалы үчүн жыл сайын 8 мартта чыгып атат, пикет кылышып, ар түрдүү эл журттун үрөйүн учурган көрүнүштөрдү эл астында аянттарда кылып атат. Бүгүнгө чейин деле мисалы үчүн алардын жар салып кыйкырып чыккандары Кыргызстандын ичинде бар эле. Биз көп нерсеге жөн эле көз жумуп койгон элбиз да, мындай чукулабайбыз да. Алар өздөрү эле жар салып кыйкырып чыгып атышат. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бул МПОлорго акча келип атыптыр, анан мындай болуп атыптыр деген эми жөн эле акылга салып ойлонуп турган болсо, булар күнүмдүк оокатты каяктан таап атат акчаны да? Мындай күнүмдүк эле чыгашаны каяктан таап атат? Каяктан буларда каражат? Ар жумада бир ушундай топтолуп эле кайра чыга бергенге эми суроолор көп да. Анан эми МПОлордун чыкканынын ошол алдындагы айткан бул бирден бир себеби кыргыз баалуулуктарына жаңы конституция боюнча кыргыз баалуулуктарынан эски кыргызга окшогон эски улуттардын, жалпы эле кыргыз жергесинде жашаган улуттардын руханий баалуулуктарына каршы келбеген, башкача айтканда конституцияга каршы келбеген уюмдар болсун, топтомдор болсун, ага эч ким зыян бербейт деген. А булардын кылык жоруктары именно ошол бир эле кыргыздын эмес, кыргызга окшогон көптөгөн байыркы улуттар, Кыргызстанда жашаган улуттардын абройлоруна шек келтирип, руханиятына шек келтирип, алардын жөн эле жүрүм турумуна шек келтирген маселелер бул. Мисалы үчүн карап көрүңүз, мына музейде жылаңач кыз чыга калды, биздин правобуз, биздин эркин укугубуз дейт. А менин укугумчу? Мен ошол жерде аксакал менен бараткан болсом, аксакал келини менен бараткан болсо, алардын укугучу? Мисалы үчүнчү, буну ар жактан карай турган болсо, жанагы айткан демек ошондо сиз азыркы коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөр, акциялар, иш-чаралар булар аз өкүлчүлүктүн укугун коргогону менен көпчүлүктүн укугун, адам укуктарын чектеп коюп атат деген нерсени айткыңыз келип атабы? Ооба, бул түпкүрүндө биздин руханий баалуулуктарды жок кылуу, түпкүрүндө мындай жөн эле көп сөз кылып айтканда булар биздин ушул баалуулуктарыбызды, каада салт урп-адатыбызды жок кылса, анан ушундай эркек аял айырмасыз бир ушундай бир маңкурт калк кылса, анан бизге окшогон ушундай аз элдин алтындуу мөңгү суулуу таштары, тоолору ушундай жеңил желпи элдин башын айландырып кое турган ушундай бир жаныбардык деңгээлге түшүрүп койсо, бизди жеңилирээк алдап, жеңилирээк пайдаланып колдонуп кете беришет да. Биз Кыргызстандын мына бүгүнкү күндө учур чакта биз азыр мындай паузада турганыбыз менен конституция биз уже кадам кылып койдук да, ортодо турабыз, воздухта турабыз. Кыргызстандын аброю деңгээли өтө чоң мамлекет да. Биз буну жарандар түшүнбөй атабыз. Кыргыз элини, ушул кыргыз мамлекеттин кожоюндары үйүбүздүн баалуулугун түшүнбөй жатабыз да. А эгерде ошол ар бир жаран ушундай ойгок, зирек болгондо, анда биз бүгүнкү күндө чындап эле өтө бай жашамакпыз. Ошол кагазды, конституцияны түшүнбөй, чаржайт мамиле кылып, одоно мамиле кылган үчүн, кайдыгер кылган үчүн биз өткөн конституцияны кабыл алдык. Өткөн конституцияда бизге өтүп кеткен, өтө опурталдуу жол менен, алдоо жолу менен өтүп кеткен да. Бул эски учурку действующий конституция, бул мыйзам боюнча ала турган болсок, бул мыйзамсыз конституция. Элди дүрбөтүп, согуш кылып, ошто тополоң болуп, эл тынчып калса болду, макул деп туруп чыгып коюп берген конституциянчы. Нонуч мен өзүм лично катышкам ушу шайлоогочу. Элди ичинен билем да немесин. Рахмат. Темирбек мырза, ошондо биз азыркы Айбек мырзанын сөзүнө таяна турган болсок, азыркы биздин жаңы кабыл алып турган баш мыйзамыбыз жогорудагы белгиленген кыргыздын улуттук бир улуттук жака залакасын тийгизе турган, улут катары жоголушуна себеп боло турган акцияларга тыюу сала алабы, жөнгө сала алабы, жардам бере алабы деген дагы суроо бар. Эми ошол өзүнүн талабын коюп аткан адамдар деле биздин кыргыздын балдары. Тура түшүнөлү. Бир жерден бейөкмөттөгү Кыргызстандын душманы же болбосо тиги тараптагы Кыргызстандын жакшы жагы деген баа берген болбойт. Негизи жаман балдар болбойт, туура эмес тарбиялаган ата эне болот. Мына ушул ар кайсы баалуулукта азыр тирешип аткан коомдун азыр агымы биздин жанагы мамлекет башчысынын жетекчилеринин саясий катачылыктары 30 жылда чогулган.
Анткени биз өзүбүздүн улуттук балыктардын багытында тарбиялаган эмеспиз. Ошондой билим берүү концепциясын иштеп чыккан эмеспиз. Биз өзүбүз эң баш көчөгө таштап койгон баладай кылып, өзүбүз ошол жаштарды салып берип койгонбуз. Алар ошол багытта түптөлүп калышкан. Ошол жерде ошонун балыктарын кандайдыр бир өзгөчө мындай жагымдуу сезимде кабыл алып калышкан. Алардын жанагы өзүнүн ошол баалуулукту коргоп атканы ошо биздин саясий мамлекетчилердин, мамлекет башчыларынын мурда жанагы президенттер канчасы кетти. Ошол биздин өзүбүздүн саясий катабыз. Мына аны биз эртеңки күнү түшүндүрүү жолдору менен ошону токтотуу үчүн жанагындай сырттан келип аткан акча каражатын булактарын да токтотуш керек. Анткени мен өзүмдүн балама бир жерден бирөө акча көтөрүп келсе, бул бекер оокат болбойт. Кайдан алдың деп сурашым керек. Кайдадыр бир мындай руханий жактар менен акчалар келип атат, кайсы кудайга сыйынып атканын өзү билбейт. Ошондой башка өзүнүн жеке пендечилик оокаттарын сырттан келген оокат менен бекер оокат болбойт да. Бирок ошол каржы бөлүп аткан адамдар сөзсүз түрдө өзүнүн талабын коюп, өзүнүн тарбия таасирин тийгизип атат. Анан ата эне баа үй бүлөнүн кызыкчылыгын коргойт дегендей, саясий жетекчилер мурда кеткен каталарга баа берип, билим берүү тармагынан болобу, юридикалык жактанбы, коопсуздук маалыматынан бүт элге эртеңки күнү ушул катачылык чечүүгө биз талап коюш керек, саясий талап коюш керек. Ошого жоопкерчилик алышыбыз керек. Мына ошондуктан көптөн бери чогулган маселени чечүү маамлекет башчысына президенттик башкаруу системасы менен юридикалык жактан да, саясий жактан да мүмкүнчүлүк берди. Ишмердүүлүгүн көрсөт деген багытта ушул референдумга аттанып атабыз. Жанагы мыйзам бузуу боюнча мына 2010-да кабыл алган мыйзам ушунчалык адамдын эркиндигин беришкен, каалаганын кылышкан. Аягында мына жыйынтык эмне болду? Демек, азыркы жаңы мыйзам ошондо каршыларда каршы чыккан тарап деле биздики болот. Мисалы Кыргызстандын жараны болуп атат, активисттер. Ошолордун дагы укугун коргоп бере алабы же бир жактуу да болуп кетиши мүмкүнбү? Мен өзүм саясий ишмер катары, эми биз саясий ишмер катары мамлекет жетекчилери менен пикир алышып турабыз. Сөзсүз түрдө эртеңки күнү керек болсо мындай айкөлдүк көрсөтүп, акылмандуулук менен ошо ызаланган балдарды тарбия жолу менен ушул кыргыз элинин ичинде чогулган көйгөйдү чечүүгө аракет кылабыз. Анан башсыраз деле бөрк алдырса баш алган болбойт. Бул биздин саясий мамлекет башчыларынын акылмандуулугу менен чечилет деген үмүтүбүз бар. Анан президент болуп же болсо парламентке келген депутаттар эле кыргыз элинин душманы өзүнүн ошо адашып аткан бир туугандарын чаап салат же болсо бир үстөмдүк кылат дегенден биз алышпабыз керек. Ал үчүн биз жана маалымат булактары менен биз өзүбүздүн ички маселени келишим жолу менен диалог үчүн чечип кеткенге биз көбүрөөк мындай салымыбызды кошубуз керек. Коркутканды токтотуш керек. Анткени жаманчылык жакшылыкты кыргыз элинин дайыма башы бириктип келгенбиз. Биз эч качан мындан оор кыйынчылыктарды басып өткөнбүз, үркүндү басып өткөнбүз. Анан тиги келип эле бизди басып кетет. Бул көпчүлүгү жанагы өзүнүн пендечилик оокаттарынан айрылбаш үчүн эле жанталашып аткан саясий жетекчилердин маселеси. Жука катмардагы жаштар көпчүлүгү аны түшүнбөй эле кандай бир саясий куралы болуп атышат. Оң тарапта, сол тарапта. Демек, бул мыйзам баардыгын тең укугун бирдей коргоп бере алат деген гарантиясы бар. Бул гарантияга мамлекет башчысына ушул мыйзамды камсызсак, мамлекет башчысы ошол коомдук адилеттүүлүктү камсыз кылам деп кепилдик алып атат. Бул ошол мамлекет башчысынын ошол мыйзамды кабыл алгандан кийин ишмердүүлүгүнө жараша биз саясий баа бере алабыз. Рахмат, эфирибиз аягына келип баратат. Ошо кыскачараак суроону сизге бергим келет, Айбек мырза. Биз эгерде бул баш мыйзамды кабыл ала турган болсок, кандай утуштарга жетишебиз? Кыскараак жооп берсеңиз. Буну кабыл алсак, биз чын эле өзүбүздүн мамлекетибизге кожоюн болуп, чын эле эл өзүнүн жерине, кеңине, журтуна кожоюн болуп, жеке өзүбүздүн эркиндик жашообуз чындап эле башталат. Эми албетте ар бирибиз ойго зерек болсок. Рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз баш мыйзамга арналган эфирди алып бардык. Студиябыздын коногу Темирбек Асанбеков, саясаттануучу, саясатчы жана ошондой эле жаш активист Айбек Аликулов. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, атайын убакыт бөлүп келип, биздин талкуубузга активдүү катышып бергениңиздер үчүн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди күн сайын кечки саат 19:00-дөн 20:00-гө чейин ушул баш мыйзамга арналган эфирден ой пикирлериңизди кошсоңуздар болот. Биз менен бирге болуңуздар. Эфирде мен Таалай Мамбетов алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Шаар тургундарынын ой пикири кандай? Урматтуу мекендештер, азыркы тапта биз чоң жоопкерчиликтүү иш алдында турабыз. Дүйнө жүзү дүңгүрөтүп, кыргыздын манасын даңазалап,
жайылтып, сыймыктанып келди. Кылымдар бою биз оозанып, Манастын касиетин, анын улуулугун оозанып, айтып, ураан чакырып келгенибиз менен Манастын деңгээлинде биз анын өзүн